Саламатсыздар туугандар, биз мына бүгүн Кыргызстандан бийлик өкүлдөрү келип эл менен жолугушуу болмок. Ошол жерге атайын иш күнү дагы жумуш учурунан жумуштан суранып келип, бул жерге ошол бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, карапайым элдин берген суроолору бар болчу, ошол суроолорун жеткирип коелук деген максат менен келдик. Бирок бизди киргизген жок. Эмне үчүн киргизген жок? Бул табышмактуу болуп турат. Ал эмне үчүн киргизбегенин өзүңөрдүн оюң максатыңарды ылдый жакка комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Анан биз бул жерге метро кайсыл? Красная ворота, улица Басманная, Новая Басманная, дом 4. Ушул жерге келгенбиз, бийлик өкүлдөрү менен жолугушабыз деп. Бирок алдын ала список жазылганбыз, тизмеге жазылганбыз. Бирок тизмеден чыккан жокпуз. Эмне үчүн чыккан жокпуз? Себеби белгисиз, табышмактуу бойдон калып атат. Биз кайрылдык. Тизмени берген адамдарга, бул жерде элчиликтеги адамдарга кайрылдык. Эмне үчүн биз тизмеде жокпуз? Бир суроо. Билбейм деген. Ким билет? Жообун күтөбүз. Анан бул жерде дагы жарандарыбыз бар. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып кетсеңер болот. Биз айтмакчы, биз айта кетиш керек. Иш учурунда бүгүн эмеге чалдык. Ким? Райымкул Арзыматовичке телефон чалдык. Биз Райымкул Арзыматовичке кайрылып, эме кылганбыз, тизмеге жазып койгула бизди деп. Анан Лаззат Такырбашева Азаттык кабарчысына келип, ушул жерден комментарий алып, өзүңүздүн жумушуңуз, сиз кабарчысыз, келип комментарий алып, элдин ушундай айта турган сөздөрү бар, видеого тартыңыз деп суранганбыз. Бирок тилекке каршы шаардан алыс жерде, чет жерде жүргөнүнө байланыштуу биз өзүңөр телефонго тартып, Facebook'тан маалымат эме кылып чыгара бергиле деген уруксат берди бизге. Ошон үчүн биз кайрылып атабыз. Анан бул жерде элдин дагы эмеси бар, өзүнүн баягы бул жерге кирип бийлик өкүлдөрүнө бере албай калган суроолору бар. Учурдан пайдаланып, ошол суроолорду бир сыйра айтып буга кетсек. Мен суроом мындайча, төмөндөгүчө да. Азыр биз могу жерге келдик, списокко бергенбиз. Бирок ушул жерден бизди списокко киргизбептир. Биз бергенбиз, списокко киргизбептир биздичи. Ошол список жалпы тизмесин карасак, ручка менен 7-8 адамдын тизмеси жазылып турат. Бизди дагы ошентип ручка менен тизме кылып кошуп киргизсе болот эле го. Эмне үчүн киргизбеди? Мен ушул эле суроого жооп алгым келет да. Башка суроом да жок буларгачы. Ал эми жалпы сан менен 150 кишилик орун бар экен ичинде. Биз бул жерден кызматта баягы киребеш жерде списокты тактап, список менен киргизип аткан балдардан сурадык. Алар айтат, баш аягы бир 70-80дей киши кирди дейт. Калган орундар бош болсо да биз кире алган жокпуз. Биз Кыргызстандын жараны катары бийлик өкүлдөрүнө кирип суроолорубузду бере алган жокпуз. Эми бул боюнча мекендештер менен кайрылып кетет элем. Списокто эмне себептен кирбей калдык, эмне себептен бизди киргизбеди? Бул жоопту биз биринчи күнү ошол өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын посольствосуна барып, ошол жерден жооп күтөлү деген үмүттөбүз. Анан суроо жоопторуңуздар болсо, сиздер да келип кайрылсаңыздар болот. Эми биз бул жерде мыйзамдуу кыла турган ишибиз, бул жерге Кыргыз посольствосуна барып, бул жерге бир барып биз арыз менен кайрылышыбыз керек. Эмне үчүн биз кире алган жокпуз? Биздин мыйзамдуу укугубуз бар. Кыргызстандын жараны болгондуктан биздин жарандык укугубуз бар. Бийлик өкүлдөрүнө суроо менен кайрылуу боюнча биздин жарандык укугубуз бар. Эмне үчүн биз ошол жарандык укугубузду колдонуп, могул жерге азыр кирип суроо бере алган жокпуз? Табышмактуу бойдон калып атат. Буну мыйзам чегинде сурап алабыз. Анан мен чакырам. Эгер бул эле жерде эмес, бизге чейин дагы келип кеткен жарандар бар экен, бул жерге кире албай, тизмеден чыкпай калдым деп. Баягы эле шайлоодогу форма 2 тапшыргам, тизмеден чыкпай калдым деген балекет бул жерден дагы кайталанып атат. Айнанайын кыргыз элим, качан токтотобуз көз боюмачылыкты? Качан токтотобуз? Качан жетишебиз ийгиликке? Ушул жол мененби? Бул жол менен эч качан жетишпейбиз ийгиликке. Көз боюмачылык менен эч качан жетишпейбиз. Качан үйрөнөбүз акыйкатты, чындыкты айтканды? Качан чечебиз маскабызды? Жетишет го. Бул жерде канча жаран жүрөт? Мигрант болуп. Канчасы кетип атат, канчасы жетпей калып атат. Канчасы о дүйнөгө кетип атат. Көрөк аттын айынан могул жерде жүрүп. Бомуш болуп кеткендер канча?
Анын баарына эмне себеп болуп атат? Мына ошол суроолорду элдин кайрылуусу менен биз жазып алып келгенбиз. Аманат кылып жеткирелик деп. Бирок мен аманатын алгандан кийин мен милдеттүү түрдө жеткиришим керек. Кайсыл жол менен болсо да, Facebook менен болобу же башка жол менен болобу. Бирок мен калем барак менен ошол жол менен жеткиришим керек. Элдин мага берген аманат берген суроолорун. Анан мына жерде айтып коелу, биз мына жерде кирип турганда охраналарын айтып бизди сыртка чыгартты. Сыртка чыгарып туруп, эшикти дагы култатып койду. Ишенбесеңер, көрөлү. Бизди сыртка чыгарып туруп, эшикти култатып өздөрү ичинде сүйлөшүп атышты. Алар башкача адамдар же болбосо биз башкача адамбызбы? Биз башка мамлекеттен келип ушул жерге катышып калдыкпы же кандай? Ушул нерсеге дагы жооп берип койсо жакшы болот. Эмне себептен бизди киргизбеди? Сыртка айдап туруп, эшигин култап алышты. Биз ушундай эле коркунучтуу адамдарбыз же кандай? Түшүнбөйбүз да. Бул жерде өтө табышмактуу нерселер көп. Мен да бирден кошумчалап кетейинчи. Ушул жерден канча суранып атышты балдардан. Биз байкелер суранып атты да, айтып койгула, ушу байкелерди айтып койгула, биз кирели дегенде ал жерден охранник болуп турган балдар киришти. Кайра 3 жолу кирди, бирок ошондо тең бирөө чыгып, бирөө ушул турган адамдар эмне себептен келди, эмне болдуңар, себебин айтып койгон жок да, киргизбей аткан дагы. Ошого мен дагы бир эжеги чыгып дагы айтып атты. Силер сыртта турбай кире бергиле, ичкери бош кеңири буларды киргизе бергиле, келбей калган адамдардын ордуна силер кирсеңер боло берет деп айтса деле бизди уккан жок да эч ким. Ичтеги бир адам чыгып, кайрылып койгон жок. Мен ошого ичинде бош орундар бар болсо дагы киргизген жок. Бул негизи эле элементарный нерсе да. Биздин мамлекеттин өнүкпөй өспөгөндүн эң эле бир жөнөкөй эле себеби ушул эле да. Мына эмне себептен элдин үнүн айтабыз деп келсең киргизбейт. Башкалары списокто жок болсо дагы ручка менен жазып киришиптир. Ооба, мен да көрдүм. Ал жерде бир 5-6 жаран жүрөт, списокто жок болсо дагы аты, фамилиясы ручка менен жазылып, толуктанып киргизилген. Бирок бул жерде бир канча биз үчөөбүз сурандык кирелик деп. Доогат коомунан, анан кайсы мекенчил уюмунан, анан дагы бир жаран сырттан келген. Сурандык, Кыргызстандын жараны сырттан келген да, сурандык кирелик деп. Биз эмне башка мамлекеттин жараныбызбы? Эмне үчүн кире албайбыз? Менин биринчи бере турган суроом ушул. Биз эмне үчүн кире алган жокпуз? Ошол тизмеге берсек дагы, аты фамилиябызды айтканбыз, 26 март күнү, 26 февраль күнү айтканбыз. Бирок тизмеде жокпуз. Эмне себеп болду ага? Биринчи суроом ушул. Башка суроолорум бар, толтура. Бирок баягы сууну сиңген жерге төк, сөздү уккан жерге айт дегендей убакыт сааты келет, мен айтам бара. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде эртең массалык маалымат каражаттарынан айтышы мүмкүн. Биз бардык, диаспоралар менен жолуктук, бар жогу жакшы деши мүмкүн. Бирок элдин үнүн уккан, айта турган, бериле турган суроолорду биз бере турган болчук, бирок тилекке каршы списокто бизге киргизбей коюптур. Мейли бун менен эч нерсе чектелбейт, өзүнүн убагы келет, конечно. Мун менен гана чектелип калбайт. Бирок ошо массалык маалымат каражаттарынан эгерде кооп сиздер угуп калсаңыздар, эгерде биз барып кыйраттык, тим эле бар жогуна жолуктук деген. Жок, андай болгон жок. Өзүн пиарлагандар может кирип ал жерде отургандыр. Тааныштарын бирин мындай жакшы жөлөк болуп, жанагы эле кыргызчылык мындайча айтканда. Ошону токтотолу, урматтуу туугандар, мындай болбойт. Ал эми биз болсо мына бүгүн 2 март, азыр саат канча болду? Саат 8 болуп калды. 5 март күнү биз бул жерге элчиликке барып арыз жазып кайрылабыз, арыз менен. Эмне үчүн биз кире алган жокпуз? Жарандык укугубузду колдонуп биз эмне үчүн кире алган жокпуз? Жарандык укугубузду колдонуп биз эмне үчүн бийлик өкүлдөрүнө суроо бере алган жокпуз? Же биз жаран эмеспизби? Кана биздин укугубуз? Качанга чейин, кайсыл убакытка чейин биздин жарандык укугубуз тебелинет? Биз арыз жазып, арыз менен кайрылабыз. Мыйзам түрүндө.